2010-жылдагы июнь кооголаңында жабыркагандарга берилген, бирок убакыттын өткөнү менен тиешелүү документтерди кыла албай, азыркы учурда үйдү өзүнө өткөрө албай жаткан жарандар дагы бар. Мындан сырткары кооголаңда турак жайлары күйүп, ордуна мына ушундай көп кабаттуу үйлөрдөн батир алган жарандар дагы бар. Ал жер тамдарды мэрияга өткөрүп беришкен фактылары бар болчу. Ал жайлар эмне болду? Биз алдагы мүнөттөрдө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Ош шаарындагы Байтемирова 1А үйүнүн 27 батири. Бул 3 бөлмөлүү үй Ибарат Алаковага берилген. Бирок азыркы күнгө чейин батир ээсине өткөрүлө элек. Биз бул жайга келип, кожойкеден сурап көрүүнү чечтик. Сиздер эмне болуп калгансыздар? Бирөө жарымга сиздин үй бүлөңүздөн жаракат алганбы же каза болгонбу, эмне болуп калган? Мен өзүм мына ошол Ош окуясында эмеде калып кеткенмин. Залогдо. Бирок жакшы аман эсен эле чыкканмын, жаркан эмес менен, эми баягы кичине физикалык жактан жабыр тартканмын. Мен ошон үчүн алдым, бар жогун туура кылып берген. Мына тех паспортту алдык, алабыз дегенде туура эле баарын берди, биз барганда ордерди бердик. Мына ушул күндөн бери азыр ал 7-жыл болуп атат. 7 жылдан бери жашап атабыз. Комиссия кандай сизди кандай жаракат алды окуядан деп берип атат ушул? Комиссия ошо нерв жактардан сал жабыркап калганмын. 2010-жылдагы кандуу окуяда Ибарат Алакованын эч жерине жаракат жеткен эмес. Бул тууралуу ал өзү да ырастады. Анда турак жайларды бөлүштүрүү боюнча атайын мамлекеттик дирекциянын алдындагы комиссия эмне себептен үй берген? Азыр ал комиссияда, мамлекеттик дирекцияда жок. Андыктан ошол учурдагы документтерди биз Ош шаардык мэриясынын турак жай департаментинен таптык. Негизинен аларга турак жай бөлүп берүүсүнүн себеби болуп, алар Ош окуясында соода түйүндөрү күйүп кеткен деген негизде мамлекет комиссияларга турак жайды бөлүп берген. Комиссия силерде баягы жарандар делолор бар эмеспи? Ал эжен документтер барбы силерде? Эми бизде архивден тиешелүү документтерин издеп көргөнүбүздө мындай маанилүү эч кандай документтерди таба алган жокпуз. Ошол. Азырынча үйдө өткөрүп албайт. Азырынча ал үйдү, турак жайды өзүнүн менчигине өткөзүп алды элек. Турак жай департаменти бул батир боюнча да өзүнчө чечим кабыл ала турган болду. Берилген үйлөрдү документтештире албай жаткан бир эле Ибарат Алакова эмес. Кандуу окуяда жабыркады деген документи жок жарандар көп экендиги айтылат. Анда эмесе расмий маалыматтарга көңүл буралы. 2010-жылда кооголаңдан жабыркагандарга 585 турак жай берилген. Алардын ичинен 426 менчиктештирилген. Ал эми калган 159 ээлерине документтештириле элек. Бул үйлөрдү алуу үчүн жабыркаган тарапта кайсы документтер болушу керек болчу? Жаракат алгандыгы тууралуу арыз. Техникалык паспорттун түп нускасы көчүрмөсү менен, ордердин түп нускасы көчүрмөсү менен, берилген үйдө жашагандыгы тууралуу маалымдама, үй бүлө курамы тууралуу маалымдама, никелешүү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, паспорттун көчүрмөсү, үй бүлө курамынын өздүгүн тактаган документ, соттук медициналык экспертиза дайындоо тууралуу токтом көчүрмөсү, жабырлануучу деп тапкан токтомдун көчүрмөсү, соттук медициналык экспертизанын түп нускасы, жаракат алганда биринчи медициналык жардам көрсөткөн оорукананын ордунун тарыхы тууралуу тактама, 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча кылмыш иштин токтому, сурак кылуу протоколдун тастыктаган көчүрмөсү болушу зарыл. Адистердин белгилөөсүндө жогорудагы үйүн менчиктештирип ала элек жарандардын да толук документи жок болушу мүмкүн. Жабыркагандарга үй бөлүштүрүү боюнча атайын комиссия курамынан бир катар депутаттарды, коомдук ишмерлерди жана жарандык коомдун өкүлдөрүн да кезиктирдик. Бирок бул комиссиянын курамы да көп турбай өзгөрүп кеткен. Кызыгы документи толук болбой туруп, үй алган 100дөн ашуун жаран жумушчу топтун элегинен кантип өтүп кеткен. Комиссия кайсы эреже менен үй бөлүштүргөнү көпчүлүктү кызыктырса керек. Суд медэкспертанын заключениясы бар. Ушул адам ушул күнү мына саатта мынабул шаардын жеринде кырсык тапкан. Больницага мына саатта кайрылган, мынандай тез жардам көрсөтүлгөн деген биринчи мед заключенияны көрдүк. Биринчи отурумда эле бардыгын үй берип койгонубуз жок. Этап менен карап туруп, бир нече документтер шийик экен деп кайтарылып кеткен. Ал эми биз кол көтөрүп өткөзсөк, бул ошондо көрдүм. Оппозиция деген депутаттар абдан майда жагына чейин чукпойт экен. Алар кол көтөрбөй койгон.
Анан бул комиссия оңойго түшкөн эмес. Азыркы учурда Коголаңда жабыркагандыгы тууралуу толук документи жок жарандар менен Ош шаардык турак жай департаменти өзүнчө иш алып барууда. Бирок алардын баарын карап чыгып, укуктук баа берүү үчүн дагы убакыт керек. Гүлзина Алдакулованын 2013 жылдагы кандуу окуяда жер тамы талкаланып, анын ордуна батир алган. Бирок талкаланган турак жайын эки тараптуу келишим менен мэрияга өткөрүп берген. Гүлзина айымды мурдагы жер тамы Ош районундагы Привокзальный көчөсүндө болчу. Бул жайды мэрияга өткөрүп бергенден тарта каралбай калган. Азыркы учурда коңшулары жерди ээлеп, жер тамдын орду тарып баратат. Бул жер аябай кичинерип кеттир. Бул жерде 3 адамдын үйү бар эле да, 3 семьялык. Бул жак Баткендик элек, наркы Алайкулук, биз. Бул жер кеңири меники өзүнчө 3 бөлмө прихожка менен 4 эле, алардыкы дагы өзүнчө комната эле. Мыналарды азыр кичинерип кеттир. Ал жактан кириптир, нар жактан кириптир, бул жактан кирип кеттир. 9 жылдан бери өзгөрүлүп кеттир ачыгы. Буну мэрия өзүнө өткөрүп алды. Эми мэрия өзү тактаса керек. Бирок аукционго коебуз деди эле, кой элек. Аукционго койсо аракет кылсакпы дегенбиз алгангачы. Коголаңдан үй жайы күйгөн жарандардын жерлери Ош шаардык мэриясына өткөрүлүп берилген. Ал эми жабыркагандар азыр көп кабаттуу үйлөрдө батирде жашап жатат. Жер участкаларын жергиликтүү бийлик кандай максатта пайдаланып жатат? Азыр кароо болуп атат. Кайсы жерге эмне курсак, баягы мүмкүн мектеп же садик же больница же болбосо ал жерге баягы турак жай куруп же керектүү баягы мэриянын мындан ары бюджетин толтуруу боюнча туруктуу баягыдай иш алып баруу боюнча чечим толугу менен азыр Ош шаар мэриясынын кароосунда турат. Бул эски имарат оштуктар Шейиттөө деп атаган аймакта жайгашып, учурунда жугуштуу оорулар бейтапканасы болгон. Кийинчерээк мында иштеген дарыгерлерге менчиктештирип берилген болчу. 2010 жылы бул жерге да кол салуу болуп, айрым жерлери талкаланган. Кийинчерээк имараттын ээлерине батир берилип, бул жай дагы мэриянын балансына өткөрүлгөн эле. Башкаларга салыштырмалуу аянты чоң болгон эски оорукананы азырда кимдир бирөөлөр пайдаланып жатканын көрдүк. Бул жерге качан көчүп келгенсиз? Мен 2011 көчүп келдим. Андан бери үйдү сатып алгансызбы? Жок, сатып алгам жок. Эгер документ көрсөтүп бере аласызбы? Жок, документ көрсөтүп бере албайм. Эгер сатып алыштын мүмкүнчүлүгү болсо, өзүм сатып алам, башка бирөөгө бербейм. Эмнеге? Мен кулап чыккан үйдө тикелеп койгом. Буяктагы почти 10 чактуу үй сопус бардыгы. Бул жерде 3 эле квартира бар. Башкасы андай эмес. Азыр ошондо сиз турган жерде эле ошол оорукананын карамагында болгон, Ооба. Шаар бийлиги өз карамагындагы жерлерди кимдер пайдаланып, кимдерге акча төгүп жатканынан кабары барбы? Биз кайрадан мэрияга бардык. Азыр биз ал жерде эч кандай баягы курул жашай турган, арендага бере турган, ижарага бере турган эч нерсе жок да. Пайдалана турган эч нерсе жок. Себеби бардык үйлөр баягы күйүп, талкаланып, жараксыз болуп калган да. Демек, муниципалдык менчик башкармалыгы өз карамагындагы жерге такыр кадам баспар элек көрүнөт. Же бизге жалган маалымат берди. Бул берүүдөн кийин шаар бийлиги бош турган жерлери тууралуу чечим кабыл алат деген үмүттө туралы. Анар 16-үй эсиңиздердеби? 2014 жылы бул үй авариялык абалда деп атайын комиссия мындагы жашоочулардын баардыгын чыгарган болчу. Бирок убакыттын өтүшү менен мындагы батирлерде толо адамдар жашап жатат. Мындагылардын коопсуздугуна ким жоопту? Бул Анар 16-үйдүн 2015 жылдагы көрүнүшү. Ошол учурда батирлерде жаракалар пайда болуп, көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Бирок убакыттын өтүшү менен бул үйлөр жеке жарандарга сатылып, азыркы учурда 30 үй бүлө жашап жатыптыр. Астанадан атты арзамат эле чөгүп, ажырап калган дубалдарды көрдүк. Жаңы же о мурдакы немесиби? Жаңы шуап, мына үйдө шуап берип атпаймынбы мен? Киргенде эле бул үйгө 3-чү болгону. Мында анан кетти, ушундай болуп. Мына азыр мына жердин ичи да ошондой. Бул бир эле мынага кеткенде буяга ham кете берет экен да, бир жагы кетпейт экен бул. Канышай Доскулова бул көп кабаттуу үйдө жашап келатат. Үй ээсинин айтымында 3 бөлмөлүү батирди $18,000 сатып алууга келишип, акчанын азыраак бөлүгүн берип койгон.
үйдүн абалын көрүп чыккан соң кайра акчасын кайтарып алууну көздөп, бирок Батир элеринен акчасын ала алган эмес. Андыктан короткон каражаттарын кайтарып алгыча эч жакка кетпейм деп жашап жатат. Үйдү алганыбыздан кийин эле бул ремонт кылганымдан кийин кайта жарыла баштады. Ушул муналардан да сурасак болот. 3 жолу ремонт кылдык. Өзү билет, өзү мынандай товарларды алып неме алып келип атканыбызды көргөн. Менин документтерим бар. Мен ошол жумалда сразу эле үйдүн ассистент этип документтерин кылдырткам, ар бирдин сенасын чыгарткан алган жерден. Сизге мен акчаны бербейм дегени билбейм бу киши эмне болот. Мен акчаны бербесем бул үйдүн мага 10 сот алсам, соттургайм айтып укпой. 10 сот алсам мен бере албайм бул үйдү. Бул үйдү Осо Диас курулуш компаниясы куруп бүтүргөн. Бирок атайын комиссиянын чечиминен кийин Ош шаардык мэриясы компанияга үй курдуруп, бул жайды ишкерлерге өткөрүп берген. Кийинчерээк Батирлер жеке жарандарга сатылып кеткен соң, мамлекеттик комиссия кайрадан келип, бирок анда толук текшере алышкан эмес. Мониторинг жүргүзүлүп, бекемдөө иш-чаралары жүргүзүп көрсөтүлгөн. Бирок мына жакынкы февраль айында атайын комиссия барып көргөн учурда биз тараптан дагы ошо жаракалар үйдүн ичинде, сыртынан байкалып турган. Анан ал азыркы учурда жеке менчикке өтүп кеткен үчүн биз жанагындай негизги жерлерди көрө алган эмеспиз. Кирүүгө мүмкүн болгон эмес, уруксат болгон эмес да, ошо жеке менчик тарабынан. Негизинен жер төлөөсүндөгү жаракаларды көрө алган эмеспиз. Негизин алганда жаракалар бар ал үйдө. Ал ортодо үйгө ээлик кылган Осо Диас жеке эксперттерге кайрылган. Алар бул үйдө жашоого болот деп чечим чыгарышкан. Анын башкы себеби катары үйдүн жаракалары өзгөрбөй, өз калыбында экендиги көрсөтүлөт. Бул үй боюнча Цой деген эксперттин корутуусу бар. Ал корутуунун күчүндө эч ким менен жокко чыгарган эмес. Бул үй аварийный деген факт менен иш козголгондо именно Цойдун корутууну жокко чыгарыш үчүн башка экспертиза дайындалган. Бирок бул үй 2012 жылдан бери турат. Адан бери канча жер титирөөлөр болгон, эмне болгон, бирок эч кандай аварийный боюнча эч кандай шек жок болуп эсептелип атат. Бул үй жеке менчик болгондон кийин бул үй эмне болот? Сатылабы, коёбу же бузулабы, же ошол бойдон тура, бул только менчик ээси чечет. Буга мамлекет уже кирише албайт. Ошол себептен бул жактан дагы туура эмес болуп атат. Эгерде бул үй аварийный болуп бир нерсе болсо, анда мамлекет жооп бербейт. Ал жерде анда уже Осо Диастын жетекчилиги жооп берет. Азыркы учурда бул үй тууралуу каржы полициясы текшерүү жүргүзүп жатыптыр. Адистердин белгилешинче аталган объектке экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы чыга элек. Бул козголгон кылмыш иши боюнча тергөө тарабынан мыйзамга ылайыктуу ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгында мыйзамдуу, процессуалдуу чечим чыгарылат. 30 Батирдин андан аркы тагдыры каржы полициясынын териштирүүсүнөн соң чечиле турган болуп турат. Экспертизанын жыйынтыгы да ага таасир этери турган иш. Андыктан көзөмөл органдын ишинин жыйынтыгы көпчүлүктүн назарында турат.